Күндүн маанилүү жаңылыктары менен Жалбырак ТВ каналынын бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштан кыскача. Бишкек ТЭЦ окуясына байланыштуу депутаттык комиссия чыгарган чечимге мурунку өкмөт башчы Сапар Исаков нааразы. Мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин убагында жеке таарыныч саясий өч алуудан улам камалып кеткен саясатчылардын ишин кайра каратуу талабы күч алды. Сотторду Ак үйдөн түз көзөмөлдөйт деп коомчулуктун нааразычылыгына кабылган Манас Арабаев аттуу чиновник кызматынан бошотулду. Жылуулук электр борборундагы авария боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия изилдөөнүн жыйынтыгын чыгарып, укуктук баа берүү үчүн бир канча атка минерлердин фамилиясын атады. Алардын арасында мурдагы премьер-министрлер жана экс-президент Алмазбек Атамбаев дагы бар. Деген менен Атамбаевдин кадрлары изилдөөдө парламент адилетсиз чечим чыгарган дейт. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков жылуулук электр борбору окуясында президент Сооронбай Жээнбековдун тиешеси бардыгын кыйытып, өзүнүн суракка чакырылып жатышын саясий куугунтук катары сыпаттайт. Тесте болгон аварияны изилдеген депутаттык комиссия бир гана авариянын себебин эмес, энергетика тармагындагы коррупциялык иштерди чубап чыкты. Эл өкүлдөрү модернизациялоого кеткен кредиттердин азы гана курулушка жумшалып, көптөгөн миллиондор коррупциялык жол менен сол чөнтөккө кирип кеткенин кыйытышып, шектүүлөрдүн атын атады. Корутундуда бир топ аттар жазылып турат. Мамлекеттик кызматкерлер, депутаттардын фамилиялары жүрөт. Мен сунуш берет элем, биз мурунку президентибиз, экс-президент Атамбаев Алмаз Шаршеновичтен кол тийбестик алышыбыз керек. Ал киши бир топ жолу айткан, мыйзам алдына баары тең деген, керек болсо мен да жооп берем деген. Ошондуктан мен ушул маселени көтөрүп атам, сунуштап атам. Ал кандай жол менен кылабыз аны? Биз укук коргоо органдарга мүмкүнчүлүк беришибиз керек. МИДтин орун басары Бешимов Аскар жазып атат. Потеря суверенитета деп, целый ряд замечаний берип атат. Ай, bunday жазылбайт деп. Бул конституцияга карама-каршы келет деп. Абдулдаев кол коюп атат. Жакшы ошол, туура ошол. Эмне себептен? Себеби айта албайт, сөз кайтара албайт. Кимге сөз кайтара албайт? Премьерге жок. Президентке сөз кайтара албайт. Ошол кезде президентке, Атамбаевка. Атамбаевдин служебный запискасы жүрөт, аткаргыла деп. А бирок парламенттин ишеничинен тайып, отставкага кеткен мурдагы премьер-министр Сапар Исаков тесттеги коррупция жыттанган иштерге Атамбаевдин тиешеси жок деп эсептейт. Ал парламенттик комиссиянын чечимин саясат катары сыпаттайт. Бул жерде баягы саясий бир куугунтук болуп атат да, сөздүн ачыгы. Эмне үчүн мында акыйкат болуш керек да, бүт баары. Фамилиялар аталып атса, бүт фамилиялар аталсын. Анан мен бир нерсени айтып коет элем. Мен түшүнүп атам, кайсы жакка алып баратат бул нерселер. Мен бир нерсени айтат элем. Алмаз Шаршенович жана Алмаз Шаршенович менен иштеген команда абдан таза иштеген, коррупция жок. Айтып кетет элем, ошо команданын ичинде дагы азыркы президент Жээнбеков да болгон. Ошондуктан ал киши деле өзү билет, Алмаз Шаршенович абдан түз жүргөн, коррупцияга малынбаган, коррупция менен биринчи күрөштү баштаган адам болчу. Ошондуктан мен ойлойт элем, ушунун баары бир жакшы натыйжага деле алып келбейт. Сапар Исаков өзүнүн суракка чакырылышын жана ТЭЦ окуясына байланыштуу ызы чууну саясий куугунтук деп сыпаттады. Ушул сөздү дагы качан уктук эле деп эске салсак, көрсө Сапар мырзанын бакый премьер-министр болуп отурган учурунда айтылган экен. Сапар Жумакадырович, таза коом деген долбоордун башында өзүңүз болуп атасыз. Эми жакшы билесиз, таза коомду түзүү үчүн сөзсүз түрдө таза ниет менен, таза колдор менен киришиш керек, туурабы? Бүгүн көрүп жатасыз, саясий куугунтук күчөп жатат. Сөз эркиндигине басым бүгүнкү болгондой болгон эмес эч качан. Ушундай шартта таза коом түзүү мүмкүнбү? Негизи өзүңүздүн оюңузду айтсаңыз, бүгүнкү болуп жаткан саясий куугунтуктар боюнча. Эми бул мындай саясий суроо болуп атат. Мен ойлоп атам, болуп аткан процесстер бүгүн биздин мыйзамга ылайык, демократиялык принциптерге ылайык кетип атат. Эгерде бир мисалы сиз айтып аткан туура эмес нерселер болуп атса, конечно, анын баары
мындай эл тарабынан, коомчулук тарабынан бир баа берилет да, бирок мен байкашымча бүгүнкү жүрүп аткан реформалар, бүгүнкү болуп аткан иштер эл мындай жалпысынан колдоп атат да. Сапар Исаков тест чуусуна байланыштуу депутаттык комиссиянын чыгарган корутундусунда айрым адамдардын аты жөндөрү тизмеге кирбей калганын кыйытканы менен белгилүү бир кишинин атын так айтууга батынган жок. Бирок анын кимди күнөөлөп жатканын билүү кыйынчылык жаратпайт. Сооронбай Жээнбеков президент болуп турганда убада берген элдин астында дагы ошол Сооронбай Жээнбековго карата дагы мен ал адамга ишенем, иштеше алам, керек болсо ал менин атам менен чогуу иштешкен. Сыйлайм, урматтайм. Бул же анан кийин азыр болсо кайрадан коррупциялык жанакы тендерге, жанакы ТЭЦтеги модернизацияга түздөн-түз ошол Сооронбай Жээнбековдун да катышуусу бар деген жала жабууга аракет жасап жатат да. Бул биринчиден адамгерчилик нерсеге жатпайт. Экинчиден укуктук негизде жатпайт да. Анткени ал убакта Сооронбай Жээнбеков Оштун губернатору болгон, модернизация башталарда. Анан ошол былык иштер ошол жакта жатпайбы? Ким ошол убакта баштаган адамдар ошолор жоопко тартылыш керек. А биринчи ошол катты аныктаманы Сапар Исаков өзүнүн ээлеген жумушунан одоно пайдаланып, ашыкча пайдаланып, Атамбаевге киргизип жатат. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин айланасындагылар канчалык актанбасын, айтылчу сөздөр тар чөйрөдө эмес, парламенттин бийик трибунасынан айтылды. Андыктан бул маалыматтарга башкы прокуратура баа берүүгө тийиш. А бирок укук коргоо органдары аты аталгандардын бардыгын эле чакырып, сурак кылып тескей берүүгө күчү жетпейт. Себеби айрым адамдардын ыйгарым укуктары жоопкерчиликтен куткарышы ыктымал. Эгерде азыр тергөөлөр жолу иктөөлөрдүн арасында экс-президенттин кыймыл аракетинде кылмыштуу жагдайлар боло турган болсо, бирдей иммунитет сактабаш керек. Анткени жоопкерчиликке баары бирдей. Депутатың болосуңбу, президент болосуң, министр болосуңбу, экс-президент болосуңбу, баары тең бирдей мыйзамдын астында жооп бериш керек. Эгерде кылмыштуу иш жасап турган болсо. Парламенттик комиссия тест окуясына байланыштуу 30га чукул атка минерлердин аты жөнүн атады. Азырынча алардын арасынан майда аппарат жетекчилер камакка алынып, мурдагы премьер-министр Сапар Исаков УКМКга суракка чакырылып жатат. Ал эми экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигин алып, суракка чакырып ишти дыккат иликтөөгө бийликтин саясий эрки жетеби? Азырынча айтууга эрте. Буга чейин президенттик аппараттын сот реформасы жана мыйзамдуулук боюнча бөлүмүн жетектеп келген Манас Арабаев кызматынан бошотулду. Мындай жарлыкка президент кол койгон. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик, жарандык жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамынын 47-беренесинин 3-бөлүмүнүн 2-пунктуна ылайык кызматынан бошотулган. Демек ал саясий жетекчиликтин саясий чечимдерине ишмердиги дал келбегендиктен жана саясий жетекчиликтин ишениминен чыкканынан улам кызматынан алынган. Манас Арабаевдин соттордун үстүнөн караганы, көп соттук иштерге түз кийлигишип, саясий буйруктарды соттор аркылуу аткарып келгени тууралуу көп айтылып, коомчулуктун нааразычылыгын жаратып келген. Ал Алмазбек Атамбаевдин учурунан бери иштеп, сотторго кийлигишери тууралуу биринчи жолу саясатчы депутаттар Канатбек Исаев, Өмүрбек Текебаевтар айтып чыккан. Кызматынан алынган Манас Арабаев бүгүн дароо ооруканага түшкөнү белгилүү болду, бирок себептери айтылган жок. Бишкекте мурдагы бийликтин тушунда соттолгон саясатчыларды боштондукка чыгаруунун саясий жана укуктук маселелери талкууланды. Жарандык коом өкүлдөрү, укук коргоочулар жана саясатчылар чогулган демократия жана саясий туткундар коошпогон көрүнүш аттуу жарандык форумда президент Сооронбай Жээнбековго бул маселени чечүүнүн жолдорун караштыруу боюнча кайрылуу кабыл алынды. Атамбаевдин бийлиги тушунда саясий куугунтук көрүп, камакта жаткан саясатчыларды бошотуу чакырыгы менен Бишкекте форум болуп өттү. Демократиялык коомдо саясий туткундардын болушу, коошпогон көрүнүш деген жарандык коом өкүлдөрү, саясатчылар президентке кайрылуу жолдошту. Атамбаевдин мезгилинен бери Кыргыз Республикасынын жалпы сотторунун ишмердүүлүгүн көзөмөлгө алган Алмаз Маткасымов жана Манас Арабаевди жумуштан алып, жоопкерчиликке тартууну, 3-чү Кыргыз Республикасынын акыйкатчысына бардык саясий туткундарды боштондукка чыгаруу боюнча пландуу иш алып барып, өзүнүн конституциялык укуктарын толук аткаруусун талап кылуу. 4-чү өз оюн эркин айткан журналисттерге жана массалык маалымат каражаттарына карата козголгон кылмыш иштерин токтотууну.
Бешинчи, кыска мөөнөттүн ичинде Кыргызстандын эл аралык коомчулугунун алдындагы Борбордук Азияда демократиялык аралча деген кадыр баркын калыбына келтирүүгө шарт түзүү боюнча иш-чараларды көрүүнү деген текст менен сунушталып атат. Мурдагы премьер-министр Феликс Колов абакта жаткан саясий туткундарга президент ырайым кылып айкөлдүгүн, гумандуулугун көрсөтүш керек деген пикирде. Феликс Коловдун айтуусунда саясатчылар сот аркылуу акталып чыкканча дагы көп убакыт өтүп кетет. Я думаю, что вот если говорить о том, как быстро, это самое правильное решение принять президенту указ о политическом помиловании. Специальный закон, это долгая процедура, там 6 фракций, как они будут рассматривать. И как, я не знаю, как написать закон, который пересмотрит судебное решение. Не знаю. Вот как юрист я не представляю. Политическое помилование, в Конституции написано, президент обладает правом помилования. И никаких больше условий и ограничений. Ему не надо спрашивать, согласен ты с помилованием, не согласен. Потом в Чебеху Тургуналиеву помиловали, и даже не просили его согласия. Тура Феликс Сәрсенбаев жаптан жакшы оюн айтты, тезирээк чыгарыш жолдорун айтып атат. Ушундай болсо жакшы болот эле деп. 2 жол менен кетсе болот деген ой менде дагы пайда болуп атат да. Албетте алар кааласа эми кечирим берүү, каалайбы, каалабайбы, ал өздөрүнүн иштери. Бул жол менен кетсе деле болот эле. Бирок экинчи жол биз азыр коррупциялык схемалар менен атайын камаган деп туруп, мурунку ГКМБнын жетекчисин, прокуратуранын жетекчисин, соттордун системасын баарын бириктирип туруп алып, мына ушулардын баары бириккен. Булар мамлекетке өтө чоң зыян келтирди, коркунуч келтирди. Адамдарга, коомго деп туруп алып чыгып карасак, менимче баардыгы мындай өз ордуна келет деп ойлойм. Жакында эле акыйкатчы Кубат Оторбаев, Өмүрбек Текебаев мыйзамсыз соттолгондугун билдирип, ырайым кылып чыгаруу боюнча президентке кат жолдогон. Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов Текебаевдин ырайымдан баш тартып, сот аркылуу акталам дегени туура болду деп эсептейт. Саясатчы катары кечирим суроодон, ырайым кылуудан, кечирим суроодон баш тартты. Анткени Текебаев жакшы билет. Кечирим сурап, ал мындай кыргызча айтканда камчысын боюна салып келип, тизелеп кечирим сурап. Мен ит болдум, уш болдум деп кечирип кой дегенде сөз да. Помилование. Ал маселени башка өңүттөн коюп атат. Мен кайра ишимди кайра каратып, мен биротоло мыйзам боюнча акталууну көздөйм деп эсептейм. Саясатчы Равшан Жээнбеков Кыргызстандын шартында абакта жаткан саясий туткундарды бошотуунун саясий гана жолун көрүп тургандыгын айтат. Мамлекеттин мыйзамдуулукту, адилеттүүлүктү камсыз кыла турган уюмдар биригип алып, КГБ, прокуратура, сот, өкмөт, парламент анын бардыгынын башына диктатор же болбосо авторитар президент туруп алып, өзүнүн саясий оппоненттерин соттогон, жок кылган, куугунтуктаган, түрмөгө тургузган мамлекетти бул мамлекеттик мафиялык башкаруу деп эсептелет. Эми ошондой мамлекетте силер кантип укуктук жолду издейсиңер? Андай мамлекеттик укуктук жол жок да. Ал силерди алып келип эле кайрадан түрмөгө катакап коюп атпайбы? Ошентип жарандык форумдун катышуучулары президент Сооронбай Жээнбековго саясий туткундарды мыйзам чегинде боштондукка чыгарыш үчүн сот адилеттигин калыбына келтирүүгө жана ага шарт түзүүгө үндөгөн кайрылуу кабыл алышты. Бүгүнкү күндө саясий туткундар боюнча козголгон, соттолгон ар бир адамдын ишин өзгөчө көңүл контролго алып, өзү карап, өзү байкап турса деген өтүнүч. Анткени ал ишенген жана кайрадан дайындалган кээ бир жетекчилер өзү президенттин айткан принциптерин бузуп атканы мына бул тастыктап да далилдеп да кереги жок. Жыйында Атамбаевдин бийлигинин тушунда саясий мүнөздө соттолгон деп эсептелген адамдарды атоого шарт түзүлүш үчүн саясий жана укуктук негиздерди иштеп чыгуу маселеси көтөрүлдү. Иштелип чыккан сунуштар президентке жиберилген кайрылууга кошо тиркелмек болду.
Түркиядагы Айдын провинциясында 28 четелдик жаран сойкулукка жана сойкулукту уюштурууга байланыштуу айыпталып кармалган. Алардын ичинен 8-и кыргызстандыктар экендиги аныкталды. Бул тууралуу Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги кабарлады. Шектүү катары кармалган 28 кишинин 5-өө Грузиянын, 6-өө Өзбекстандан, 8-и Казакстандан, 1-и Армениянын жараны болгон. Айыпталгандар 8-9 майда кармалганын Кыргыз Республикасынын Түркиядагы элчилиги дагы ырастады. Алардын документтери текшерилген соң 8 жарандын баары Кыргызстанга 10 майда депортталган. Токтогул районундагы Нарын ГЭС ачык акционердик коомунун 50дөй кызматкери митингке чыгышты. Алардын айтымында 2014-жылдан бери мекеме айлык акысын толук бере элек. Маалыматка караганда жумушчулардын алды 50 000 сом, аркасы 100 000ге чейин аласасы бар. Нарын ГЭС ачык акционердик коому Кыргызстанда гидроэлектр станцияларды куруучу жалгыз ишкана. Азыр Улуттук энергия холдингдин башкы директору жок. Бул мекеменин ишине таасирин тийгизип жатат. Каракол шаарындагы номер 35 жол иштетүү башкармалыгынын жооптуу кызматкерлери жолду оңдоого бөлүнгөн акчаны мыйзамсыз иштетип жибергени аныкталды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Транспорт жана жолдор министрлигине караштуу бул Караколдогу ишкана 2017-жылы шаардагы көчөлөрдүн бирин оңдоого мамлекеттик бюджеттин эсебинен 25 миллион 299 000 сомдук тендер жарыялаган. Анын жыйынтыгында сынак комиссиясы эң аз 20 миллион 877 000 сомдук кызмат сунуш кылган, ЗП жоопкерчилиги чектелген коомун жеңүүчү деп тапкан. Иш баштала электе баштапкы сумма катары 5 миллион сом курулуш фирмасынын эсебине мыйзамсыз которулган. Ушуга байланыштуу кылмыш иши козголуп, териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Бүгүн 15 майда жалпы республикалык тестирлөө башталды. Бул тууралуу билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунан билдирди. Маалыматка караганда республика боюнча 120 тест берүүчү борбор ачылган. Каттоодон 43 000ге жакын абитуриент өткөн. Ал эми кечигип калган абитуриенттер 17 майда тест берүү борборлорунан каттоодон өтүп, тестке кирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ боло алышат. Билим берүү министрлигинин маалыматы боюнча быйыл 62 000 окуучу мектепти аяктайт. Ал эми жалпы республикалык тестирлөө 2012-жылдан бери Кыргыз өлкөсүндө жогорку окуу жайга тапшыруучулар үчүн милдеттүү болуп эсептелинет. Борбордук шайлоо комиссиясы Атамекен партиясынын эсебинен Гүлнара Клара Саматка же болбосо Клара Кабиловага жогорку кеңештин мандатын ыйгарды. Бул тууралуу БШКнын өкүлдөрү билдирди. Гүлнара Клара Самат кылып ысымын парламенттик шайлоонун алдында өзгөрткөн. Ал жогорку кеңешке депутаттык мандатынан сот тарабынан ажыратылган Аида Салянованын ордуна келди. Буга чейин анын кош жарандуулугу боюнча чуу чыгып, бирок БШК тиешелүү кагаздардан кийин анын кош жарандуулугу жоктугун далилдүү деп тапкан. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.